Саламатсыңарбы, менин жаш досторум? Бардыңардын маанайыңар ачыкпы? Анда эмесе сагыбызга көңүл буралы. Бүгүн силер менен биз жат жазуу жазабыз. Бардыңар дептерлериңерди алып, окуу куралдарыңарды даярдап, мага көңүл бурула. Демек, сабакка даярбызбы? Жаш достор, билим алсаң, урмат сый алып келет. Билим сага акыл ой кубат берет. Билим деңиз түбү да, чеги да жок. Канча сүзсөң азайбайт, толо берет. Силер менен Курганбаева Зирегүл Жанышевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы китепти көп окуп, ден соолукта бол. Анда эмесе баардыгыбыз көңүл бурабыз. Сабагыбыздын максаты, балдар, биз өтүлгөн темалар боюнча билимибизди бышыктайбыз, сабаттуу жазууга көнүгөбүз, грамматикалык тапшырмаларды аткарууга үйрөнөбүз. Текст менен таанышалы. Азыркы турмушубузда ким гана стресске кабылбайт? Ошол стресстен чыгуунун жолдору катары достор же болбосо тууган туушкандарыбыз менен бак аралап сейилдөө, музыка угуу жана баарлашып отурууну эсептейбиз. Ал эми кадимки эле китеп окуу менен стресстен арылууга болорун баарыбыз эле биле бербейбиз. Китеп окуу менен адам музыка угууга же сейилдөөгө караганда 2-3 эсе тез стресстен арылаары аныкталган. Болгону табитиңе жараша китеп тандай бил. Ошондой эле китеп окуу ашыкча салмак кошуп, семирип кетүүдөн сактайт. Анткени стресске кабылуу бул семирип кетүүгө чоң өбөлгө түзөт. Изилдөөлөргө таянсак, китепкөйлүк көп оорулардын алдын алганга жардам берет. Эң негизгиси мээ оорулардын алдын алат. Мээнин активдүүлүгү өсүп, ооруларга туруштук бере алат. Ошондой эле китепти көп окуган адамдар башкаларга салыштырмалуу өзүнө ишенимдүүлүгү артып, көпчүлүктүн алдында оюн айткандан сүрдөбөй калышат. Китеп окуу эс алуунун эң жакшы багыттоочусу. Балдар, мына жат жазууну аяктадык. Төмөндөгү грамматикалык тапшырмаларды аткарабыз. Текст боюнча суроо түзөбүз. Ата тошторду табабыз. Тексттен кызматчы сөздөрдү ажыратабыз. Балдар, тапшырма. Китеп жөнүндө макал жаттагыла. Данышмандардын учкул сөздөрүн таап чечмелегиле. Анда эмесе бүгүн сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.